Следующий аят, он очень интересен. Алдыда биз чечмелечү аят Курандагы Ан-Нур сүрөсү. Бул аяттын мааниси ары кызык, ары терең. Мазмуну аябай терең. Аталышында карасаңар жарык, нур, Ан-Нур деп атат. Нур сүрөсүнүн 34-дөн 35-чи чейинки аяттарын карап көрөлү. Угуп көрчү болсок арабча мындай айтылат. Так, бисмиллахир-рахманир-рахим. Аллаху нуру самавати валь ард. Начинается с этих слов. Ушундай сөздөрдөн башталып, Аллах өзү тууралуу айтып, асмандар менен жердин нуру дейт. Свет небес и земли. И пример его света, Всевышнего Аллаха света, не в прямом смысле это свет. Аллах субханаху ва тааланын ал нурун түз мааниде түшүнүп албаш керек. Аллахтын нуру асмандар менен жердин нуру делинип атат. Ал нурдун мисалы ичинде нуру бар асма шам сыяктуу дейт. Светильник в стекле. Стекло подобно сияющей звезде. Нур айнектин ичинде жайгашкан. Ал айнек Бермет жылдызындай. Чыгышта дагы, батышта дагы жок. И не западной маслины. Не восточной и не западной. Ее масло готово вспыхнуть. Куттарган зайтун майына от тийбесе дагы жалбырттоого дайыма белен. Нур жаркытып турат. Ошентип, нур үстүндө нур. Аллах өзү каалаган адамды нурга бөлөйт. Аллах ушинтип адамдарга мисалдарды келтирет. Аллах бүт нерселерди билүүчү даанышман дейт аятта. Бул эмне маанини билдирет? Бул аяттын мааниси өтө терең. Анын маанисин тереңдеп ачуу үчүн өтө көп убакыт талап кылынат. Должны быть духовные практики. Терең бир практика талап этилет негизи. Тагыраак айтканда, диний өңүттөгү руханий жааттагы практика керек. Биз мүмкүн болушунча мунун маанисин тагыраак айтканда, инсандын жүрөгүн Аллах кандайча ачарын жөнөкөй жатык тил менен жеткиргенге аракеттенели. Аллах асмандардын жана жердин нуру. Аллаху самавати вал ард. Мунун маанисинде Аллах нурдун булагы экени айтылууда. Ал кандай нур? Ал рухи жана физикалык көзгө көрүнүп турчу нур. Бирок бул жерде, бул аятта бүт ааламга таралып аткан руханий нур жөнүндө сөз болуп атат. Мындайча айтканда, Аллах жараткан жаратыктарын өзүнүн нуру менен багыттайт. Руководство, прямое руководство. Аллахтын нуру деген өзү эмне? Ал Аллахтын илими, ал Аллахтын туура жолу, ал Аллахтан болгон вахий аят сүрөлөр. Тагыраак айтканда, инсандардын жүрөктөрүн жарык кылчу ыймандын, ишенимдин нуру. Негизи бу ааламдагы жаратылган нерселердин баары Аллах субханаху ва тааланын жараткандын нурунун натыйжасы. Пайнабы? Знание, как вы поняли, руководство, милость, откровение. Нур деген акыйкатты, илимди, туура жолду, ырайымды, аят сүрөлөрдү жана Аллахтын береке пейизин, сүйүүсүн, жакшы көрүүсүн туюнтуп турат. Асмандар менен жер Аллахтын нурунун натыйжасында гана бар болуп жашап, өкүм сүрүп келет деп түшүнүү керек. Ал нур ааламдагы бүт нерселерди өз нугунда, тартибинде кармап турат. И пример света Аллах субхану ва тааля. Аллахтын нуру бүт ааламдарды, жерди, андагы бүт жаратылган нерселерди камтып турат. Ал нур айнектелген асма шам чыракка салыштырылып атат. Арабча мишкатун деп коет. Мишкатун деген эмне? Мишкатун асма шам чыракты коргоо үчүн, тагыраак айтканда, руханий өңүттү коргоо үчүн колдонулат. Бирок андан дагы тагыраагы, мишкатун деген инсандын көөдөн көкүрөгүн, жүрөгүн туюнтат. Ал көөдөн физикалык эмес нерсени коргоп турат. Ырасы менен алганда, момун мусулмандын жүрөгү ыймандын нурун, ишенимдин нурун кабылдап турат. Асма шам чырак дегенди арабча мисбах деп коет. Бул өзү ошол ишенимди, ыйманды билдирет. Аллах субханаху ва тааля ошол ыйманды момун мусулмандын жүрөгүнө
көөдөндөгү шамчыракка, мисбакка жайгаштырат. Ал эми суджажа, мындайча айтканда айнек деген таптаза жаркыраган жылдыз дегенди туюнтуп, тазаланган жүрөктү билдирет. Ал жүрөктөн ыйман айдан ачык таасын көрүнүп турат. Андан жаркырап нур чачырап турат. Негизи айнек жарыкты ого бетер күчтөндүрөт, ары тунуктукту билдирет. Айнек ыйман менен тазаланган жүрөктү туюнтат. Ошентип отуруп жүрөктөн жаркыраган нур пайда болот. Түшүнүп атасыңарбы? Андай жүрөк эмнелерге толгон? Ал жүрөк нагызында жакшылыктарга, сүйүүгө, ыкластуулукка толгон. Андай жүрөктө Аллахка чындап ишенген ыймандын нуру болот. Ал нур кутта арыган зайтундун майы менен тамызылат дейт аятта. Зайтун дарагы негизи Аллахтын мээрими төгүлгөн куттуу дарак. Бул да населинде метафоралык салыштыруу болуп атат. Зайтундун мисалдатылышы тазалыктын символу, тазалыктын өрнөгү негизи. Ал чыгышта дагы, батышта да жок дейт. Бул деген ошол зайтун дарагынын майы толугу менен кемел, мындайча айтканда идеалдуу. Ал текши жарык чачкан, жарык тийген жерде өсөт. Бир чети ал жаратылган махлук, бирок ал Аллах субханаху ва тааланын нурунун универсалдуулугун тастыктап турат. Анткени ал дарак Аллахтын түндүк менен түштүккө, чыгышка дагы, батышка дагы бирдей чачкан универсалдуу нурунун натыйжасы менен жаратылган. Аллахтын куттуу нуру бүт баарына текши тиет. Мына ошол нурга нур алан нур дейт. Нурдун үстүнө нур тийүүдө. Ал нур кутта арыган нур. Тагыраак айтканда ыймандын нуру, илимдин нуру, туура жолдун нуру. Аллах субханаху ва тааланын мээрими, ырайымы, Аллах субханаху ва тааланын сүйүүсүнүн нуру. Жарыктын үстүнө, жарык нурдун үстүнө нур болуп атат. Мына ошол куттуу нур момун мусулмандын жүрөгү менен тыгыз байланышкан. Ошол нур алан нур, ыймандын нуру жана Аллах субханаху ва тааланын нуру деп эсептелинет. Нур үстүнө нур, жарык үстүнө жарык кошулууда. Уламдан улам күчөтүлгөн нур, мындайча айтканда. Нурланган кооздук ого бетер көркүнө чыгууда. Ыймандын нурланган ар бир бөлүгү ыймандын башка жактарын кошо күчтөндүрөт. Маселен, Аллах жөнүндөгү илим силердин ыйманыңарды бекемдейт. А силердин ыйманыңар Аллахтын ыраазылыгын көздөгөн, чын жүрөктөн болгон жакшы иштерди кылууга себеп болот. Тагыраак айтканда, бири экинчисин бекемдейт, бири экинчисин күчтөнтөт. Нур алан нур. Башкача айтканда, Кудайдын нурунун ыймандын күчтөнгөн көрүнүшү. Аллах кимди кааласа, ошону өзүнүн нуруна карай багыттайт. Муну кененирээк айтсак, нурга ээ болуу, башкача айтканда хидая, туура жолго карай багыт. Бул эми чындап келгенде Аллах субханаху ва тааланын тартуулаган ырайымы, неиматы. Бул анын өзүнүн каалоосу, анын өзүнүн эрки. Бул ырайымды Аллах кимге каалаган болсо ошого берет. Анткени кээ бир адамдар болот го, канча ирет айтпа, кантип айтпа, жүрөгүндө ыйманы жок болсо, жүрөгүндө туура жол жок болсо, жүрөгү жабык бойдон тура берет. Ошондо инсандардын арасынан кимде ким акыйкатка чын жүрөгүнөн умтулган болсо, адегенде адамдар өзү чындыкка умтулса, мына ошондо гана Аллах ыймандын нурун берет. Адам өзү ыйманга карай умтулбаса, жүрөгүндө ыймандын нуру жок, жабык бойдон жүрө берет. Негизи Аллах бүт эле инсандарга нур берет. Бирок эгер инсан жүрөгүн ал нурду кабыл алууга ачпай койгон болсо, жүрөктө нур болбойт. Маселен, кимдир бирөө ал нурду түпкүлүгүнөн кабыл албай атса, анын жанындагы бирөө чын жүрөктөн Аллахтын нурун кабыл алса, ошол жүрөк ыймандын нуруна ээ болот. Анткени анын жүрөгү ыймандын келчү нурун тоспой атат да. Демек, Аллахтын нуру инсандын ыйманына салыштырылып атат. Момун мусулмандын жүрөгүндөгү ыйман бул аятта жаркырап турган асма шамга салыштырылып атат. Ал асма шам чырактын ичиндеги нур Аллах субханаху ва тааланын берген нуру менен
такай жаркырап жарык чачып турат. Ошентип чыныгы ыйман жүрөктү аруулап тазалайт. Таза ыйман жүрөктү тунутат. Жүрөктү чындыктын нуруна толтуруп көркүтөт. Бу жерде нур деген түз мааниде эмес, кыйыр мазмунда айтылып атат. Мурда айтып өткөнүмдөй, чындап келгенде ыйман же такыбалык такай эле бир орунда тура бербейт. Инсандагы такыбалык кээде күчөп өсүп кетет. Ыйман күчөгөндө айланасындагылардын баарына жарыгын чача баштайт. Аяттагы нур үстүнө нур төгүлүп күчтөнөт деген мына ушундай. Инсан дин илимин алса, ибадаттарын жакшырса, анда такыбалыгы, ыймандуулугу күчөйт, өсөт. Такыбалыктын дагы өзүнчө бир даражалар болот. Башкача айтканда, ихсандын, Кудайга ишенген берилүүнүн, ыкластуулуктун дагы өзүнчө бир деңгээлдери болот. А эгерде инсан өзүнүн жүрөгүндөгү ыйманга кам көрбөсө, же Аллах субханаху ва тааланы унуткан болсо, андагы такыбалык алсыздана баштайт. Анда жүрөк башка ыплас бир жаман нерселерге толуп булганып кирет. Аллах субханаху ва тааланын нуруна, Кудайдын нуруна, ыйманына эмес, жүрөк ушул дүнүйө иштерине, акчаны, байлыкты жакшы көрүү деген нерселерге, жана башка дүнүйө ташбиштерине, муктаждыктарына толуп, анан жүрөк эмне болот? Жүрөк карарып катуу тарта баштайт. Жүрөк бузулса, инсан акыры барып өзү дагы бузулат. Ошондуктан ыйман деген, Кудайга ишенүү деген тек ооз жүзүндө бирдемеге ынана коюу гана эмес, бул деген Аллахтын нуруна ээ болгондон кийинки аны сактап жүрчү терең бир процесс. Жүрөгүндө ыйманга ээ болгон соң, сен эмне кылышың керек? Такай өзүң менен өзүң иштешиң керек. Жүрөктүн тазалыгына кам көрүшүң керек. Жүрөктөгү ыймандын толук бойдон кармап туруу же аны сактап жүрүш үчүн мээнет кылуу зарыл. Бул деген инсан өзүн өзү туура жолдо алып жүрүш үчүн ар убак руханий жактан тер төгүп иштөөсү керек. Жүрөктү ыйман нуруна толтуруп туруш үчүн жүрөк менен кадимкидей иштешиш керек. Бул деген эмнени билдирет? Бул биз же жакшылык иштерди гана кылалы, же анте албай турган болсок, жок дегенде унчукпай эле жашайлы деген сөз. Жүрөгүбүздү ыплас кылып бузчу нерселерди эмес, ыйманга толтурчу нерселерди гана угууга тийишпиз. Көзүбүздү, ойлонуубузду күнөө иштерди тиктөөдөн, ойлонуудан этиятташыбыз зарыл. Момун мусулмандын тек ынанып, ишенип койгону жетишсиз. Момун адам ар дайым ыйманын толуктап, жүрөгүн тазартып, аруулап, мүмкүн болушунча ынанымын күчөтүп турганы, такыбалыгын курчутуп жүргөнү жакшы. Антпесек Аллахтын берген ал нурунан куру калышыбыз мүмкүн. Менин айткым келгени, Аллахтан берилчү нурду сөз менен айтып жеткирүү мүмкүн эмес. Аллаху самавати вал ард. Аллах асмандар менен жердин нуру деген аяттын маанисин сөз менен даана түшүндүрүү татаал, кыйын. Бирок ал нурду жүрөк менен сезүүгө болот. Ал нур колго кармалбайт. Ал сезип туя турган интуитивдүү нерсе. Аны руханий ойлонуп толгонуу, Аллах субханаху ва таалага жакындоо далалаты деп айтсак, түшүнүктүүрөөк болот. Андыктан бул аятты дароо түшүнүп ала кое турган адам сейрек. Андыктан аны түшүнүү үчүн дагы бир ирет кайталайын, диний, рухий практика болушу керек. Определенные духовные практики. Урматтуу туугандар, бул видео интернет аламында канча убакыт турбасын, аны канчалаган адамдар көргөн сайын ушул видеонун чыгышына себеп болгон, аны каржылагандар үзгүлтүксүз соопко ээ болушат. Биздин YouTube каналдын жамааты өзүбүздүн катталуучуларыбызга Аллахтын динин ушинтип кыргызчага которуп элге жеткизген сооптуу иштерге бирге катышууга чакырып, садака жарыяларды чогуу жасашууга үндөйт. Бул сыяктуу видеолордон түшкөн каржы башка тилдерден көз майды коротуп которгон, аны аудиолоштуруп окуган, видеолоштуруп иреттештирип мээнеттенген жамааттын иши үчүн ыйгарылат. Аллах кимге кааласа соопту көбөйтүп берет. Чындыгында Аллах баарын камтуучу, билүүчү.